Assalamu alaykum, hurmatly Tez Xabardын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге дал ушул мени ылдыйга түшүрүп жаткан экскаватор боюнча сөз кылмакчыбыз, достор. Эгерде сиз тоо-кен тармагында иш алып барсаңыз, кендерди көмүр казсаңыз, же мына ушундай чоң экскаватор керек болуп жаткан болсо, ушул менин артымда турган экскаватор сатыкка чыгарылды. Эми кененирээк маалыматтарды сиздерге ээсинен толук өзүбүз алып берели. Жүрүңүздөр, ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Амансызбы? Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Бул техниканы сатыкка коюп турсуз да? Ооба, койдук сатыкка. Алыстан кичине көрүнгөнү менен жанына келсең өтө эле чоң техника экен. Ооба, 300 чоң экскаватор бул гусенечный, карьерный да, бул 380 деп айтылат. Өтө бул күчтүү экскаватор бирок. Бул Корея өндүрүшүнөн чыгарылып турду, Ооба, Кореядан келген. Чыгарылган жылы канча эле? 2013. 2013. Бунун пробеги мотор час деп айтылат, саатына эсептелет. Сааты 35 миң болуп калган, 35 миң саат иштеген. Ой. 35 миң саат. Жакшы. Анан кийин бул простой мотор. Простой мотор. Бул канчага бөлүнөт өзү? Канчага бөлүнөт? Бул электронный простой деп бөлүнөт. Анан бизде Кыргызстанда көбүнчө простойдон алышат. Себеби электронныйга биздин соляркабыз жакшы эмес экен. Талапка жооп бербейт. Талапка жооп бербегенден форсункалар өлөрөт да, бул простой мотор болгон үчүн солярка тамдабайт, кеңири иштейт. Любой соляркадачы булар. Түшүнүктүү. Мунун ходовойлору жакшы, насосу жакшы, моторлору май жебейт, Кудай кааласа. Баардыгы кылып койгонбуз, Кудай. Септери деле жакшы экен, э? Ооба, септери жакшы. Көп иштеген сайын септерим да желип турат. Бул септер жан койдон. Дагы бир канча жыл иштейт? Иштейт, Кудай кааласа, көп эле иштейт. 3-4 жыл иштейт дөңгеле. Ходовойлору жакшы дейсиз. Бунун ходовойлорун кантип неме кылса болот? Булар эми ходовой бөлүнгөндө мына зуб бөлүнөт, ичиндеги май менен иштегендер кетет да. Кыскасын айтканда баардыгы чики-чики зың. Кудай кааласа жакшы. Өтө сонун. Анан эми бул саатына канча литр чыгаша? Саатына бир эсептесек 20-25 ичет. Булчу 10 саатта тынбай иштесең, топуракта иштесең 250 литр ичет. 250 литр ичет. 10 сааттын ичинде. 10 сааттын ичинде. Тынбай иштесең 250 литр урат жөн эле. Ошондой. Өтө жакшы. Жалпы өзү канча салмагы? 38,5 тонна деп китебинде жазылган, бирок көпчүлүгү 38 тонна дейт. 380дик болгон үчүн 38 тонна дешет. Жакшы. Урматтуу достор, сиздерге бир катар айландырып тартып көрсөтөдү. Абалы өтө жакшы экен. Эми бул мотор коробкалары кандай, анан майлары кандай? Эми жанагы бул челекчеси деп коебуз. Коошуна. Иштеткендер. Бул жакта да турабы? Мотору кандай болот? Бул жакта насостор бар, бул жактачы. Бул насостор бөлүнөт. Насостору Кудайга шүгүр баардыгы жакшы. Насостунда эч айыбы жок. Эмне распирет бар, распирет деп айтылат, распирети дагы баардыгы жакшы. Булатыбанын ишери жок. Мурун биз ташта иштегенбиз да, жалпак таштачы, тоодо. Анча-мынча бир сарапиналарды оңдоп койгонбуз, анда кылчы. Жакшы. Оңдоп койгонбуз, калганын баардыгы жакшы. Көмүрдө, шагылда, топуракта, деги койчу чоң бир ишканаларда, компанияда мына ушундай техника жетишсиз болсо, анда чамдаңыздар, достор. Караңыздар, өзү ушу кенден иш экен да. Ооба, кендин техникасы экен. Кенге болот. Өтө жакшы, караңыздар. Эми мол бир алып, бир сусуп. Жүктөө бериши канча тонна, канча салмак? 1,9 куб деп айтылат. Анан салмагынын точносын билбейм, бирок 1 портерден ашат. 1 портерден ашабы? 1 портер толтурат, топурак. Охо. Одан ашык салсаңыз портерлер ийде берет деңиз. Жакшы. Эми бир иштетип, нары бери неме кылайлы, салонго бир назар салалы, андан кийин иштетип жүргүзүп көрүңүзчү, Макул. Жакшы. Мына жердеги талдарды сиз сурудуңузбу, кандай? Талдар мен өзүм суруп койгом, жөн эле. Бул талдар буга иштек эмес да, көчөттү колу менен сургандай эле. Оюнчук эле деңиз, Оюнчук эле. Жакшы. Урматтуу достор, караңыздар. Кимге мына ушундай техника керек болгон болсо, ээсинин номер экран астында кам турат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Эми аке, бул жерде мына кабинасындагын көрсөтүп коелу. Люк бар экен, достор. Нары бери ачып, секин, бул жактан дагы карап ишти кыла бересиздер. Бир басканда жүрөбү? Жүрөт, Кудай кааласа. Өтө жакшы. Көзүңүзгө бир жүргүзүп коелу. Кана? Опа.
Monitор менен иштейт экен да? Мониторлору бар. Бул сенсордун эмелери полный көрсөтөт. Мынча давление канча иштеп атат, эмне болуп атат, расходдорун полный көрсөтүп турат. Мындай болчу. Өтө жакшы. 100 болду. Бир басканда жүрөт экен. Бир басканда жүрөт. Кышында кыйнабадыбы? Кышында иштеттиңизби? Кышында иштедик, вообще кыйнабайт. Свеча накал бар, свеча накал менен бир бассаң жүрөт. Бул жанагы башкаргыч скоросттар. Ооба, бул башка скоросттар, ушундай. Нары бери. Бул алдыга кетет, ушундай, аркага кетет, ушундай. Анда мен түшө берейин, сиз чыга бериңиз, бир жүргүзүп нары бери неме кылайлычы? Кудай кааласа. Тал болгондо, талды дагы сууруп бир көрсөтөт элек. Макул. Жакшы. Теректердин неме дүмбүрлөрүн сууруп бересизби? Сууруп берем, көрсөтөм, Жакшы. Микрофон сизде кала берсинби же бере бересизби? Бере берейин. Манакей. Микрофонду алалы дагы. Жүргүзүлөрчү. Ана бир көрөлүчү. Бул жанына келсең өтө чоң экен. Эшиңизди жаап ала бериңиз. Мынакей урматтуу достор. Алып иштесеңиздер болот достор. Эми баасы канча болду экен? Сурабай калып турбуз. Азыр бир кыймылга салып иштеткенден кийин көрө жатарбыз. Эсин чакырып бир маалымат алып коебуз. Мына теректердин дүмбүрү достор. Оппа. Бул оюнчук турбайбы? Оппа. Караңыздар. Бир шилтеп эле алып коет экен. Мынакей. Оюнчук экен да мындан чыкканда. Караңыздар. Нары бери сүрүп эле иштешти, караңыздар. Оппа. Оппа. Жүрөк түшүрөт го бул. Шопур акам өзү иштей берип, бүт колдору көнүп калыптыр да. Ал жерди казып атат. Бир сускандан машинча топуракты алат экен достор. Секен техниканын өзүнө баштай берет. Анча жер буларга оюнчук экен да, караңыздар. Оппа. Машинтип иштейт экен. Урматтуулар, караңыздар. Басып, трамбовка кылып. Канчалаган күчтү бир эле ушул техника өз аткарып коет экен да. Алып токендерге, көмүр, шагыл завод, наркы-беркилерге бүт бардык чоң иштерге иштетсеңиздер болот экен. Курулуш тармагында чоң үйлөрдү салып атат, ушуларга иштетсе болчуда экен. Атаң кулагы. Фокус көрсөтөт го бул, фокус. Мынаны караңыздар. Ой. Жакшы. Бүт бардык трюктарды көрсөтүп атат. Жакшы. Сонун. Аке, баасы канча болду эми баасы? Баасын эми 110 миң деп атабыз. 110 миң доллар. 110 миң доллар. Бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралабы? Каралат. Анан бөлүп төлөө жолдору же варианттар каралганбы? Варианттар эми бизге көбүнчө нак пул болсо жакшы. Түшүп беребиз нак пулгачы. Андан кийин варианттарды көбүнчө карабай атабыз, бирок жакшы нерсе болсо, жер, үй, квартираларга боло береби? Сүйлөшөбүз аягын. Сүйлөшөбүз, көбүнчө нак деп атабыз. Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, иштетип да көрдүк, баасындагын айттык. Сиздерге насип кылсын, курулуш компаниясынын өзүнө мына ушундай техникалар жетишсиз болуп аткан болсо, же болбосо ушундай техника алам деп ниет кылып аткан болсоңуздар, анда алыңыздар, иштетиңиздер. Астынан үстүнөн эки капталдан кыскасын айтканда жакшы шамалдар уча берсин. Сиздердин кызматыңыздарда, жакшылыгыңыздарда кызмат кыла берсин. 110 миң долларга бааланды. Бир аз кеми болот албетте. Сүйлөшүү жолдору каралат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакшы бир түрүктөрдүн көрсөттү. Эми иштеткен адам жыргайт экен. Көптөгөн ушул жумушчулардын ишин бир эле ушул техника аткарып коет. Саатына 25 литр солярка расход кетирет экен достор. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, сиздерге насип болсун.